Салам радиосында жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейила Шоркызы тааныштырам. Кытайда жер титирөө катталып, 100дөн ашуун адам каза тапты. Кытайдын борбордук бөлүгүндө орун алган жер титирөөнүн натыйжасында 111 адам каза болду. Бул тууралуу Синхуа агенттиги жазды. Жер титирөө Гансу жана Цинхай провинцияларында орун алды. Эң көп жоготуу Гансу провинциясында болуп, 100дөй адамдын өмүрүн алды. Ал эми дагы 11 киши Цинхай провинциясында көз жумду. Жер титирөөдөн жабыркагандардын саны 220дан ашты. Учурда зилзала катталган аймакта суу жана электр жарыгы өчкөнү айтылды. Кытай бийлигинин берген маалыматына караганда, жер титирөөнүн магнитудасы 6,2 баллды түзгөн. Лейликте жана Баткен шаарында өрт кырсыгы катталды. Бүгүн 20 декабрда Лейлик районунун Андарак айылында жана Баткен шаарында өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынан кабарлашты. Ага ылайык Лейликтин Андарак айылындагы турак үйдөн чыккан өрт мешти пайдалануудагы эреженин бузулушунан улам чыккан. Анын кесепетинен үйдүн от жагуучу 70 чарчы метр аянты күйүп кетти. Ошондой эле Баткен шаарында катталган өрттөн 2 кабаттуу сарайдын 17,5 чарчы метр чатыры жана 60 түк чөп күйүп кеткен. Учурда өрттүн себеби такталууда деп айтылат маалыматта. Парламент тууну өзгөртүүнү толугу менен колдоду. Бүгүн 20 декабрда Жогорку кеңеште желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору 2 жана 3 окууда талкуусуз чукул кабыл алынды. Тууну өзгөртүүгө 59 депутат макул, 5 каршы добуш берди. Белгилей кетсек, желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шакеев менен депутат Улан Пиремов жазып, сентябрь айында коомдук талкууга коюшкан. Анда документтин максаты өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртуу экени белгиленген. Ал эми социалдык тармактын колдонуучулары тууну өзгөртүүгө каршы пикирлерин байма-бай билдирип келишүүдө. 19 декабрда өткөн мамлекеттик туу маселесине байланыштуу парламент комитетинде депутат Мирлан Самый-Кожо тууну өзгөртүүдө референдум өткөрүү сунушун билдирген болчу. Ал эми Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев желек өзгөртүлбөй турганын, ага оңдоп түзөө гана киргизилип жатканын билдирди. 20 декабрга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.